Албетте, көпчүлүк колу менен кармап, өз көзү менен көрмөйүн колго таш сындырды дегенге ишениши күмөн. Ушул ойдон улам таш чабар деген кайманатка ээ болгон Улан Чыныбаевдин жумушуна каттагандар көп. Баары бул көрүнүштү көз алдыларынан өткөрүүнү каалайт. Биз үчүн да алдын ала даярдалбаган. Кадимки ташты бир нече сокку менен экиге бөлүп коюу таң калыштуу окуя болду. Эр айтат, чап, жерге кой чап деп ачып, жерге койгондо колго жакшы удар ташка жакшы удар жакшы тийбегенден кийин таш сынбайт эчкачан. Эме болуп, анан жакшы удары болсо, жакшы эме болсо чапканга аракет кылса болот. YouTubeга тарткандан кийин ошондо көрдүм да, YouTubeдан телефондон көрдүм. Көрүп, бар турбай деп мен да өзүм да ошолор көрүп, меникине караганда Кытайлар экен, эми чоң чабып туруп, ошого аракет кылсамбы деп жакшы аракет кылгам, бирок өз жумушума байланыштуу келинчек каршы болуп койду, эми тиги ушчандан видеоло туруп жумушуң кылып депчи. Мындай өнөрү бар экенин алгач өзү да билген эмес. Баары классташтары менен бирге эс алууда жүргөн учурда башталган. Иностранецтер келди, көлгө деп чакырышкан. Келиңиз, төлөп беребиз жакшынакай депчи. Бирок өзүм бир адам кармабагандан кийин мен ар кимди чакырып өзүм бара бербейм деле. Өзүм андан көрө аяка убактымды өткөндөн көрө бияка эл менен убактымды өткөн жок да. Улан Чыныбаев бала кезде аскер кызматкери болууну самачу, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет билим алууга мүмкүн болгон эмес. Буга жалгыз апасынын камкордугунда болгону себеп. 10 жылдан бери Борбор калаадагы дөңгөлөк желимдөөчү жайларда эмгектенет. Тегерменде иштеп көргөм, ада жакшы жумуш экен. Андан кийин келип шаарда стройкада ар кайсы иштеп жүрүп көрдүк, анан ушул жумуш мага жакты, өзүмө жеңил. Үйүмө жетет да. Толук эмес, бирок баягы курсак тоюсуң болот да, кичине эметкенге балакырма конфет печенье көтөрүп барган дегендей шоколад алып барганчы. Каарманыбыз үйдө болсо боорукер, камкор ата, 3 баласы бар. Эштен бакыт деген кандай, эштен келсең, жумуштан чарчап келсең, алдыңан тосуп чыгып, папалап тосуп чыгып алса, кандай жүрсөң бакыт маңдайыңда келинчең жаркап жайнап чыгып алган чыгып тосуп атса. Таш чабар атыккан балбан кара көчүн көчөдө колдонбойм дейт. Жада калса адамдарга катуу айтып, көңүлүн оорутуп алуудан кооптонот. Үмүт кылчайсың, жакшы жашайын, жакшы мындай адам болоюн депчи. Ошол айтарым, ошо балдар ошо жаман жолго баспай, баскан жолун ойлонуп басып, жакшынакай алга багыт берсе баары жакшы болот да. Жубайы Гүлсина Шаршекеева мугалимдик кесипти аркылайт. Ал жолдошунун таш сындырып, ден соолугуна залакасын тийгизип алуусунан коркуп, бул өнөрүн улантып, өркүндөтүүсүнө каршы. Бир күн айттым, койчу, ал сен чабасың, азыр кызыгуу менен чабасың. Бирок ден соолугуңа канча эме келип атат, залакасы тиет, чаппай эле койчу десем, анан ошондон кийин токтоткон бул иштичи. Андан кийин телевиденияны келебиз деп чалып жүрдү телевидениядагы кишилер. Жок, мен уже келинчегим каршы болуп баштады, чаппайм, чыкпайм деп калды да. Таланттуу адам бардык жагынан таланттуу демекчи, ал эриндерин эки жакка бурап, булбулча үн салып, жана милициялардын ышкырыгын туурай алат. Жайнагүл Талас кызы, Азат Муратбеков, Пирамида.